Окуу керемет долбоорунун алкагында 72 сааттык тренингден өткөн Жумагүл Тыналиева Нарын шаарындагы педагогикалык колледжде мугалим болуп эмгектенет. Ал тренингден долбоордун артыкчылыктуу багыттарын байкаган. Айтымында окуу керемет окуучуга өтүлүп жаткан теманы жеңилдетилген ыкма менен жеткиликтүү берилгенинде. Артыкчылыктары балдардын мектеп окуучуларынын өзүнүн эркин алып жүрүүсү, ошол мектептеги баардык ушу класс ичиндеги балдардын баарынын окууга тартылуусу, жолсо кызыгуусу, баарын ошо бирдей деңгээлде иш алып баруусу, аракеттенүүсү. Кыргызстандын аймагында башталганына 3 жылдан ашкан окуу керемет долбоорунун алкагында өлкө аймагы боюнча 14 000 башталгыч класстардын мугалимдери математика сабагы боюнча атайын окуулардан өтүшкөн. Долбоорго Нарын облусунун аймагындагы 112 мектеп тартылып, 2000ден ашык мугалимге математика жана окуу жазуу сабактарынын окутуунун натыйжалуу ыкмалары үйрөтүлгөн. Эми долбоордун алкагындагы иштер жөнүндө кеп кылсак, биз Кыргызстан боюнча улуттук деңгээлде баалоолорду өткөргөнбүз. Ага башталгыч класстардын окуучуларын окуу жана математика көндүмдөрү боюнча 2-4 класстар катышышты. Эми жыйынтыктоочу баалоо 2024 жылы уюштурулат. Ошондо долбоордун натыйжалуулугу аныкталат. Агартуучулар долбоордун артыкчылыктуу багыттары арбын экендигин белгилешет. Өзгөчөлүгү балдардын логикасын, жөндөмүн өнүктүрүүгө карата жеңилдетилген ыкмалар жана инновациялык технологиялардын жардамы менен жеткиликтүү билим бергендигинде. Долбоордун туруктуулугу биз үйрөткөн, биз сунуштаган методикалар, ыкмалар андан ары студенттер, мугалимдер колдонуп калсын максатында биз университеттер менен тыгыз байланыштабыз. Экинчи күнүбүздө мектепте кандай иштер аткарылып атат, мына ушул боюнча болот. Ал боюнча Ат башы районундагы Казыбек айылындагы Үсөнәлиев мектебинде башталгыч класс мугалимдери окуу боюнча жана математика сабактары боюнча, андан сырткары класстан тышкаркы иштер боюнча өзлөрүнүн иштеп жаткан иштерин көрсөтүп бермекчи. Сатыбалды Наматов аттындагы Нарын мамлекеттик университетинде окуу керемет долбоорунун алкагында 7 облустан келген мугалимдердин тажрыйба алмашуусу жана мугалимдерге математика сабагынан окутуунун натыйжалуу ыкмалары үйрөтүлөт. Ошондой эле электрондук баалоо ап тиркемесин колдонуу боюнча окутуу жүргүзүлмөкчү. Нороза Абылаев, Алато 24, Нарын облусу.